Нарын шаарында басымдуу бөлүгү бирдиктүү жана кирешелер салыгынан чогулган каражат акыркы 10 айда 461 миллион 682 миң сомду түзүп, пландан 12 миллион 472 миң сомго ашык жыйналган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын 10 айына салыштырганда 76 миллион 38 миң сомду түзүп, 120% өсүш берген. Быйылкы жылы биздин салык башкармалык тарабынан 10 айдын жыйынтыгы менен biz belgilen plan tapşırma 102,8% atkарылды. Ал эми былтыркы жылдын ошо 1-ноябрына карата 10 айдын жыйынтыгын караганда былтыр болсо 100,4% аткарганбыз. Бирок былтыркы жылга караганда өсүү темпи 120%ке өсүү темп болду. Же болбосо 76 миллион сомго былтыркы жылдын 10 айына караганда быйыл ашыкча аткарылды. Ал эми акыркы 5 жыл ичинде кала боюнча салыктык кирешелер дээрлик 3 эсеге өскөн. 2020 шаар боюнча 189 миллион 938 миң сом гана чогула турган болсо, анын көлөмү 2025 жылдын 10 айында эле 271 миллион 744 миңге көп чогултулган. Бул санариптештирүү реформаларынын алгачкы жемиштери. Кыргыз Республикасы үчүн электрондук соода жөн гана жаңы сектор эмес. Экономикалык өсүштүн, ошондой эле аймактык жана глобалдык жеткирүү ченжерларына интеграциялоонун күчтүү куралы болуп калды. Акыркы жылдары биз онлайн сатуучулардын, санариптик төлөмдөрдүн тез өсүшүн, ошондой эле чакан жана орто бизнес үчүн электрондук экономикага катышууну жеткиликтүү кылган логистикалык жана финансылык инфраструктуранын өнүгүшүн байкап жатабыз. Электрондук коммерция ишкерлерин колдоо, санариптик инфраструктураны жакшыртуу, жеңилдетилген салык жана бирдиктүү салык системасы, ККМ аппараттары жана ар бир жеке ишкерлерге өздүк кабинет, салык төлөө QR коддору буга ачык мисал. Учур тапта бардык салык кызматтары электрондоштурулган. Бул эң ириде мамлекеттик кызматтын ачык айкындуулугун камсыздап, кызмат көрсөтүүнүн шарттарын жакшыртууда. Буга чейин өз ара келип эсептешебиз деген учурда, карыз жок тууралуу справканы алабыз деген учурда дагы келчү. Мүлк салыктарын эсептөө, расчетторун берүү, отчетторду берүү, ушунун баары биз аркылуу келип, салык органына келип эсептешип кетишүү. Азыр үйүнөн жатып эле ошол жумуштардын баарын бүтүрсө болот. Бизге келүүнүн кажети жок да. Бизге келип, эгер спорный вопростор болуп калган болсо, такташчу суроолор болсо, келип такташса болот. Санариптештирүү бул салык системасын жөнөкүлөтүү гана эмес, экономиканын ачыктыгын камсыздоого, көмүскө жүгүртмөнү азайтууга жана ар бир ишкер үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган чоң реформа. Электрондук кызматтардын кеңири колдонулушу мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, салык түшүүлөрүнүн туруктуу өсүшүнө өбөлгө. Гулера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.